Жөнө балам, сен чоңойдуң, айыл жұртқа барып кел. Айыл апағандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдың коро жайын чөп баскандыр белчеден. Жалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтуна, ат түгүртү ата мүнү бир жаңырсың кыркырда. Сенен келип кеттиңер да? Мына келип кеткен ошондо как раз. Тамак алып келип деме кылып көрүп кеткен өзү чучулар, а? Ушуларга рахмат. Өзү келип түшүндүр. Чаккап кетиребиз деп көрүп. Hazır Европейский банк aytınca buradagıday kılıp turadi akçаны dolgurlar özüne değer koyup Olar ошол сыйлардан кийин азыр өздөрү тендерди өздөрү ойношот. Электронный камдалат ал жерде отурган компаниялар. Электронный камдалгандан кийин кадмин менен биргеликте акчаны ошолорго которуп берет. Бизге базарда болгон же бийликти бизде бир өздөрүнө которуп берет. Ular bizim burada kalan tabii bize alıp 4 milyon 700 milyon 3 milyonun 1,5 milyonuna kadar kol koyulgan. Hazır aralar şirketler finans aksamını götürülüyor. 1,5 milyonuna bizim şimdi yine bölünek. Ama önce kol koyup sanırsa gidelim. Varlık sunması 1 milyon 200 milyon. O zdanyalar bir götürüyor. Ancak hayırlı. Aslanlık'a gitken. O evde 500 lira kilitlilik var, kaynak su. Onu giyir attılar, difterine. Hani muz bakalım boşanır mısın? 2960. Bir altında su var. Bunun su. Bayağı sular çok oluyor. Elde koyuyor deseniz. Kaça bir kaç işler ne olur diye muhakkak. Eski bir turba, eski canılaş gerek. Var o, kodlar var, kontrol var. Anan keyin biliyorsunuz mu? Kasma pisokta koyuyoruz. Filtrleyip, uşan salıp, uşan bakan işe geliyor. Bir mesele olur da. Yok, bunday da. Sen peki kol koyuyoruz. Sonun bolunda turup taşımalı oşo sapatка жетебиз жетпейбиz деген ошондагы yok sen ben olsa yol vermem sizge. Sen için biz kol koyuyoruz. Bırak 6 ay ispatlı sırok bu. 6 ay. Sen için büyük karşı mı? Moşma tırı karşı mı? Zaten canlı kesin diye sistema tolk işliyor karşı mı? 6 ayga biz ne alıyoruz da ispatlı sırok da koy veriyoruz. 6 ayga уже belirli olarak da sen diye. Ondan kolay. Oşa doğru sen görmeyecek. Aldan ispatlı sırok deyip ki. Примечаниясын ошондой. Бирок эл суроо жооп менен кайрылып атпайбы? А ошо баннер аркылуу илгери Советский Союзда стенд почета, доска почета сыяктуу баннер аркылуу этап менен жедиби жебедиби деп мындай элге подготовка кылып койгондо жакшы болот эле деп туруп мен эметкем да. Бирок пропаганда болбой калды. Ошол маселеси азайтылат. Иши жанагы комитетте дагы 58 миллион евро берди. Кантип кайга кетет десең, мүмкүн айтат. Мен билбейм, энергетиктер билет. Энергетиктер жооп бербейт. Акыры Ажоос Садыр Кожоевичтин төлүктү да. Ошол жерде баардык Кыргызстан көрүп атат. Ошону комитетке чыккандан кийин турабы? Жакшынакай слайд чыгат. Ине жибине чейин айтса элдин баары угат. Жанагы комментарийде көрүп атабыз да. Дагы эле жейт, ана андай мындай тиги замминистр өлүп турам деп сүйлөп атат. Мынча кредит алып койдук деп.
туура эмес маалымат берип коет. Ушундай элди да ынандыра турган, элди да ынандыра турган туура экен. Мына 5 миллион 200 миң, 7 миллион 200 миң деп атат туурабы? Ушунун баары кредит деп ойлогондор канча? Кээде канамызды жеп алды деп атпайбы элде? Так мындай көрсөтүп элге биринчи чоңдорго эмес, биринчи карапайым элге маалыматты туура жеткизиш керек. Құдай қаласа бәрі жақсы болсын. Рахмат. Сіздерге рахмат, деңіздерге тура түсіндіріп маалымат беріңіз. Кандай жақсы жұмыстар болса беріңіз. Рахмат ой. Рахмат сіздерге деңіздерге. Рахмат ай. Алтыдан алпозын болып тұрады. Алпот сайфын үстінен любой жерін болады. Өйде тұрады. Жоқ, алпот сайфын. Билініп тұрамыз алпатқа. Дағы егер астайып етсе, бұл жүрбармар шығар. Өзінен жүріп тазына өрет. Бұл жердің алдына 8 метр бұшындай көмілген. Үстіне дағы көміледі топырақтан. Бұндай күш қатырсың. Дегідек айтсаңыз да бұнда бәлкім жақсылықтар қайда қайтып боласың деп бұндағы орынсыздықтарда бәрін осы аласына бергендер де ел азаматтар Айвай органдар болды емес. Есіңіздер айвай ор болды. Шо Құдай күш қылып берсін. Апамыздың қолынан өтіп оңыз біз үшін де. Бүгіндер өтіп кетер ем. 68 болған тұр. Мақсатыбыз кішіне ортадағы тұныстарды ұғып, кішіне мәселе шешілішіне себепкер болып қойған екен. Айта тұрған мәселесі айтыңыздар. Көтере тұрған мәселесі көтерелі, протокольный порученияны берелі, бөлдірші қаражатты бөлдірудің әрекет қылалы. Анан ушундан эми ката кетет, кээде ушундай сыноо болот, бирок эң башкысы кайра кайталанбагы деп койсок эле ошол да, туурабы? Ой, жумуш болгон жерде кемчилик деле болот. Бул баардыгыбыздын сиз өзүңүзгө албаңыз, бул баардыгыбыз деле жоопкерчилик бар бул жерде. Депутаттардын деле, биздин деле бар. Жетекчи катары баары бир жоопкерчиликке мойнук алышым керек да бар. Кандай болгондо деле жетекчи катары өзүнө мен сезип турам да. Жаман болгон Болды, бар гибриздик боло турган нерсе болду. Маселе менен biraz маалымат, тагыраак маалымат бериңиз. İşte ekonomimizden 7 milyon 2017-11 ayda Yurtdışı'na yarışlarında çıktı. 4 milyon koyulgan. 4 milyonu grant, 3 milyonu giderek harcılaganda bular özlerinin üstüneleri oldu. En birinci prioriteti bular suyunun, таза suyunu kamsız kılışıklaydı. Son için o Badazabor'da barsanızda toluk gördüğünüzler bilgiye var. Özüm bölgeni üstündükten Badazabor'da Badazabor'uz bölgelerden köşelerden de bir kalanda az bağırınca içten de bir sistemaya gidecek kalanda. Bari bilgi bizde 19 bin zapas kılıp bunda avtomatik türde bugünkü situasyada biz eğer muz gelecek olmasa hep süt çıkarmaganımızda vazgeçmiş olurdu. Şahardaki ılay geldiğinde dahi güneşli kalayabilirdi. Şimdi bunda kayıtlanmaz. Mayranda азықты малдарды незеттендегі рекетелерін берді ма мындай баланс қандай қылағы жоқ баптардың есебінде бамерлердің орнына азықтың ролі сұрақтапты сүт нерді қайнатқан орнына сондайларды балымапты сондай қыстап болады дегенде ана негізі ішкі барлық жер алып кете тұрғандай мақсатта мындай қолды
жұртқа барып кел. Айлап ағандай жатат бір қабарын алып кел. Чоң атаңдың қоро жайын чөп басқандыр белчеде. Спасибо большое вам. Спасибо. Ну, то, что ваши ученики сейчас работают, как бы добровольно помогают, это говорит о том, что и воспитательный аспект вашей работы тоже на высоком уровне, да? Да, да. Если они альтруисты, да, если не забыли о своей школе, это значит параллельно с образованием идет качественная воспитательная работа. Ну, еще хорошие специалисты, которых сейчас на расхват в Малисае, потому что все помогают, все стараются как можно быстрее открыть школы, чтобы дети начали учиться офлайн, потому что онлайн, конечно, учиться очень сложно. Сегодня, как знаете, у нас есть маленькое мероприятие, специально вот в ЧС режиме, когда все онлайн, выходной день будет семинар «Сила книги». И спикер этого семинара Нурзик Хадырбекович проведет большой семинар. Но мы в группу отправим и своим ученикам. Вот эта инициатива поступила от наших вот этих учителей. Спасибо. Даже Спасибо огромное. Поэтому их инициативу мы воплощаем. Большое спасибо. Рахмат сіздерге, ушу жогорку кеңештин депутаттары, атайын өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп биздин ушу Майлуу суу шаарыбызга келгениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эми силер 10 жолу көргөндө, уккандан бир жолу көргөн деп атайын убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Жайынан көрүп келдиңиздер. Трибунадан айтып коюш, сын пикир айтыш оңой, өзүңүздөр айткандай, өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Эми бизге ушу Майлуу суу шаарына сиздерден жардам, ушул чыгымдар да, основном чыгымдар. Мектеп, садиктер, турак жай үйлөр, ушу чыгымдар биздин эң бүгүнкү көйгөйлүү неме ушул да маселе. Сізде ушунчалык убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге рахмат. Ыраазычылык айтып коебуз ушу местное телевидение Иман акеге. Аллах ыраазы болсун. Ар дайым эл тарабында ачык айкын чагылдырып турат. Майлуу сууда кандай болуп атат. Өтө сүйүнүчтүү. Анан ушу иш чаранын негизи эл менен кырдаалды жеринен көрүп, таанышып, анан Талант Турдуновичке рахмат. Келишибизди билип, чакырып, ушу жерде бир дружественный встреча кылып. Негизи мен бир нерсени баалайм, ушундай кырдаалда бөлүнүп жарылбай, бул жерде барды биригип туруп, кол кабыш кылып, ушундай ынтымактуу маселени чечүү. Анан арасында ушу элдин эң негизгиси элдикин. Водозабор мына проекттер болуп атат, буюрса көзөмөл болуп, талаптар коюлат. Бирок азыркы элдин үнү биз үчүн аманат болуп калган да. Аны ошо элге көңүл бурулса, азыр смета нары бери кандай кылабыз эмне болду? Биринчи кыла берелик, берип коелук, материал роспись берип коелук, трибунадан айтайлык, жардам берейлик. Азыр директор школалар өзүнүн каражаты менен өз учениктерин салып, эптеп патриотический менен кетип атат. Өтө сүйүнүчтүү. Аны ошонун негизинде анан Акылбек Үсөнбековичтен мартта келем деди. Дагы эметебиз жыйынтыктарды чыгарабыз депчи. Жыйынтыкты күтпөй, азыр ушу бериш керек болуп атат да маселе. Эл күтүп атат ушу материалдардычы. Ошо жеринен күтүп атат. Анан эсептеген убакыт жок экен. Бул ЧСТ андай күтпөйлүк да. Ошо оперативный спонсирование каражаттарды бөлүп берүү, ушу демилгесин көтөрүп бергиле деп эл суранып атат. Элдин үнү аманат. Буюрса мына эл өкүлдөрү биргеликте иш алып баруу эмелер болуп атат. Буюрса ошондой аракеттер болуп атат. Силер келип бергениңерге чоң рахмат. Майлуу суу шаарыбызга негизинен жалпысынан канча жылдан бери көңүл бурулбай ушуну аракеттер кылып, проекттер жазылып, канча менет да булчу. Эми ушу момент менен, учур менен пайдаланып, максимально мыйзамдуу кандай талаптар болсо, кандай возможностьтар пайдаланып, ушу Майлуу суу шаарына пайдаланып калып, эффективно ошону эметип коелук, көрсөтүп коелук, из калтырайлык аркабыздан. Ушу айтат го, ушу жашоодо из калтырып, эң негизгиси жер бетин гүлдөткүлө дейт да. Ошого гүлдөткөнгө баарыбыз салым кошойлук, ынтымакта эң негизгиси. Рахмат барыңыздарга. Иман ака, ошо рахмат сизге. Келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел. Коңшу
Кошу колоң туугандаргаң үйдү жайды табыштап, өңдө калган жалгыз така тамбуруна кагып кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтуна. Өзгөчө кырдаалдар кирген биздин Малисууга, ошого байланыштуу биздин чоң имараттарыбыз азыркы мезгилде муздак, билесиздер. Ошон үчүн биз атайын залдарда уюштура алган жокпуз. Анан биз мына колледжди суранып, ушул чоң кабинетте уюштуруп атабыз. Азыр бизде шаарда мектептер дагы, окуу жайлар дагы онлайн болуп аткан үчүн даже ошо окуу жайлардын чоңураак залдарындагы ысыгыраак кармап ала алган жокпуз. Сиздерди ал жерге толутуп чакырайлы деп элек. Ошон үчүн баарыңыздардан биринчиден кечирим сурайбыз. Урматтуу коноктор сиздерден жана урматтуу жаштар, биздин тургундар сиздерден кечирим сурайбыз. Андан кийин сиздер куш келипсиздер биздин Малисуу шаарына. Ошондой эле билим уясы болгон Малисуу Борбордук Азия колледжине куш келиңиздер демекчимин. Андан да биринчиден ыраазычылык билдирем. Неге дегенде тар болсо да, кичине болсо дагы ушул аудиторияда сиздер менен жолугушуп турганыбызга аябай ыраазыбыз. Азыр биз менен именно жолугушканы келген Жогорку Кеңешибиздин депутаты, Ыйман Нур фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбекович Кадырбеков. Айда балам жылкыңды ата баба журтуна, ат түбүртү ата мүнү бир жаңырсын кыркырда. Таңды тоскон кымыз менен кыргыз элем кырдагы, тундурмадай тунуп кезим төгүлдүңгү турмушта. Жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени тартпай чоң атаңдар журт таштабайт кыргыздар.